Кандай десем, азыр кыйналып атам да кыскасы. Аз кыйынчылыктан. Эртеге сентябрга кийим кышым элек да, 3 болуп кетти. 3-өөнө кылышым керек. 3-өөнө деле бир жок дегенде бир 20 миң акча керек буларга деле. Ошону уже мен жообун бергенине 6 ай болду да. 6 ай болду. Бирок балдарды багыш кыйын экен, жалгыз адамга кыйын экен. Ошон үчүн силерге кайрылдым эле. Ушу мына балам операция болуп, уже 1 ай болду. Эрте 7-сине 1 ай болот. Бул балама морг зрениясынан бунда лечение алып башым керек эле, буга да акча жок, алып бара албай атам. Очки тагып эле, очки сынып калды. Саламатсыздарбы, Адыл Ак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Биз бүгүн Өзгөн районундагы Куршап айылындабыз. Бизге Ахматалиева Гүлжамал аттуу сиздер көрүп турган ушул айым кайрылган болчу. Ушул күйөөм менен ажырашып кеттим. Ушул 4 бала менен квартирада жашап жатам, мага жардам керек деп бизге кайрылган болчу. Эми өзүнүн оозунан угуп көрсөк, кандай жардамга муктаж болуп атасыз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Ахматалиева Гүлжамал, 4 балам бар, жолдошум жок. Мен азыр эми ушул учурда кыйналып турам. Сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. 4 балам бар, жолдошум жок. Сиздердин жардам керек. Жолдошуңуз менен качан ажырашып кеттиңиз? Жолдошум уже мен жообун бергенине 6 ай болду да. 6 ай болду. Бирок балдарды багыш кыйын экен, жалгыз адамга кыйын экен. Ошон үчүн силерге кайрылдым эле. Жолдошуңуз азыркы учурда кайсыл жакта? Анан мына 4 балаңызга жардам береби? Кийим кечесинен, тамак ашынан? Жок. Эч кандай жардам бербейт. Жок. Ушу мына балам операция болуп, уже 1 ай болду. Эрте 7-сине 1 ай болот. Ушуну операция кылдырганда бирөөдөн алдым, 7 миң алып. Эми байра беришим элек да, 7 миң сомго кылдырдым. Эми ону эртеге 1 айга таап берем деп кылдыргам. Эми таап беришим керек да ошону. Эни карап кой. Балаңыздын аты ким бул балаңыз? Кудайберди. Кудайберди. Канча жашта? 6,5 жаш. Кайсыл жеринен операция болду? Паховой бир жер. Азыр учурда денсаулыгы кандай? Азыр жакшы. Быйыл мектепке барабы ошондо? Бул балаңыз канча жашта? 1 класска барат, 8 жашар болду. Эни карап кой. Эми барабы 1 класска? 1 класска барат. Сенин атың ким? Аян. Канчанчы класста окуйсуң? 5. Бул кичине балаңыз экен, аты ким? Ариет. Сиздин бир туугандарыңыз, ата энеңиз барбы? Алар жардам береби сизге? Бир тууганым бар, ата энем бар, апам ооруйт. Ашказандан операция болгон апам ар 21 күндө лечение барып туруш керек. Апам мага жардам бере албайт. Атам өзү ооруйт, нештен ооруйт. Атам ооруган 6 жыл болду. Акаларым атам менен апам карайт, олордон жардам жок. Бул жерде квартирада турасыз, ушул үйдө? Ооба, квартирада. Айына канча төлөйсүз? Жок, төлөбөйм. Карап бергенге эле. Ушул огородун, Ушу карап бергенге эле. Өзүңүз кайсыл жерден болосуз? Мен Кушаптан болом, Шагымдан болом. Түшүнүктүү. Тамак ашыңыз, анан мына балдардын кийим кечеси, негизи жашооңуздар кандай болуп атат? Азыр ушул кандай десем, азыр кыйналып атам да кыскасы. Аз кыйынчылыктан. Эртеге сентябрга кийим кышым элек да, 3 болуп кетти. 3-өөнө кылышым керек. 3-өөнө деле бир жок дегенде бир 20 миң акча керек буларга деле. Буларга пособие аласызбы? Ооба. Пасо эч нерсе жетпейт экенде. Канча аласыз пособие? 3200 алам. Отуруп алга чүш. Кыйла алга. 1200 жетпей албайм эми. Ошол группадамын, зрение бар, ал лечение кылам. Ошондо бир айда ошол 3200 жеткирет экенсиз да балдарыңызга, өзүңүзгө? Себелеп жеткирем да. Өзүңүз башка жумуш менен да алек кыласызбы? Иштейсизби? Ушунан таштап кете албайм да. Караган эч ким жок да. Бул балама морг зрениясынан бунда лечение алып башым керек эле, буга да акча жок, алып бара албай атам. Очки тагып эле, очки сынып калды. Көзүң ушунда алысты көрө албайбы, жакынбы? 3-4 кылдам када. Күйөөңүз тараптан кайненеңизби, алар жактан жардам береби? Жок. Неберелерине, балдарына? Күйөөм өзү экиле бир тууган, бир уул бир кыз экиле бир тууган. Ошо экөө эле болор. Олордон жардам жок.
Өзүңүз канчанчы жылкы болосуз? Мен 95 жыл болду. 95. 1. 91. Жалпы элге кайрылат элем. Ошо мага кичине акча жактан жардам берсеңиздер. Алланын ыраазылыгы үчүн. Балдардын кийим кичесине, мектеп кийим Балдардын кичесине. сентябрга кийим кылганга акча керек да. Ошого Алланын ыраазылыгы үчүн. Ардактуу көрүүчүлөр, ушул Ахматалиева Гүлжамал эжеге жардам берем деген кайрымдуу инсандар болсо, төмөндөгү WhatsApp номерге чалып, ар кандай ар түрдүү жардам берсеңиздер болот.